Кийинки биздин көрөрманыбыз 11.09.1989 жылы. 89 миссия кирген турбайбы ошо. Ай 9 деп. Не болду? 9 болот да? Бул өзү да эки, миссия да эки турбайбы? Опа, год-два, представляете? Жылы дагы эки экен. Эки деп туруп. Өлө депрессионный болгон эме жылда. Жер тартканчы. Кача өзү күчтүү неме болуп атканы менен. 8, 9. Эфир бүтүп, эфирди жапсак деле биз дальше алардыкын бүтүрүп берип, салып берип, суроолоруна жооп бергенге Кудай буюрса, свет эле өчүп, интернет эле жабылып калбаса беребиз, деген эжекебиз. Энергиясы 11-индеги число болуп атпайбы? 11 дегенде бул сыртынан жумшак болгон менен ичинен чыржан өтө күчтүү да. Бул күчтүү айым мындай алганда. Бирок мындай да күчтүү болгону менен экинин энергиясын алып жүрбөйм. Бул азыр миссияга да кирди да. Сиздин миссияңыз дагы эки экен да. Өтө эле жумшартып таштайт. Депрессионный. Жылы дагы экинчи жыл болуп атат да. Могу жерден эки болгондо сиз өзүңүздү көтөрө албай калышыңыз мүмкүн. Адамчы? Потому что эки өзү жумшак, бул өзү сууга толуп турган жад. Сууга толуп турганда жылдын энергиясы дагы ошондой давка боло берет. Анан такое чувство боло берет да, баары мени түшүнбөй жатат депчи. Мына мени азыр мен да Айсулууну түшүнбөй жаткандай чувство боло берет. Энергия ушинтип иштейт. Бул баягы бизди минуска тартыш үчүн, бизди жана тараза таштын бир жагын түшүрүп коюш үчүн да. Эки бириңер бар, үч бириңер бар, бул аябай жакшы. Кеп сөзгө келбейсиз, өзүңүздүкүн укпайсыз, бир точкага келди, бүт ошо точканы кой бербей туруп алат да. Мен түшүнөм, мен билип атам, мындай кабыл алуу жок болуп калат. 100% пониманияда болгондо минуска түшкөндө жок. Эмне үчүн дегенде мындай сапаттар жок болуп атат да. Жакшы сөздү дагы кабыл алып угбай, ага кылып аткан комплиментти да кабыл алуу деген нерселер жок да. Эмне үчүн дегенде матрицада өзү эки болгону менен матрицада сизде эки деген сан жок. Это понимание калып келет да. Ушул жок, 6 жок. Мисалы сизди мактап атса, сизге мындай неме кылып атса деле как-то особо деле кабыл албайсыз деле да. Анализ жок иш кыласыз. Все время. Без анализа. Четко максат коюп иш кылбайсыз. Оңой тил табышып, кеп кеңешке келе албайсыз. Анын баары эле сиз кылган эткениңиздин баары эле көңүлчөөктүгүңүз эле. Түшүндүңүзбү? Ушул нерседен кетиш керек. Ал болбогон нерсе. Анан сизде энергия жок. Талып чарчай бересиз. Ал жок. 7 деген саныңыз жок. Түшүндүңүзбү? Анан естественно акча жок. Потому что линия денег иштебей эле. Линия денег деген жок. Ал линия денегде 1, 4, 7 деген болуш керек. Сизде 4 дагы жок, 7 дагы жок. Эми биз бул жерден иштейбиз. Жана кээ бирөөнүкү линия успеха болуп турганда, эчтеке кылбаса, эчтеке болбосо деле кичине аракет кылып койбаса, акчасы бар, же болбосо ийгилиги бар, оңой эле жумуш табылып эле, бирденкеден бирденке болуп кете берет болчу да. Сизде ушул нерселер жок, биз аны нарабатывать этип чыгабыз, иштеп чыгабыз да. Быйылкы жылыңыз сизди басат деп айттык, биз эмне кылабыз? Бүгүнкү күндөн баштап жашооңузга дисциплина. Аты канчага чыгат экен? По-моему, 8ге чыгат экен да. Кайра эле. Имя на 8 выходит, да? Мындай айтат элем да. Азыр өзүңүздүн үстүңүздөн катуу иштеңиз. Өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүзгө баа бериңиз. Деп чыгат го, ушинтиш керек. Потому что мындай да, 11 болгону менен баары бир деле сиз күчтүү болуп атасыз. Бирок суроонду бирденке кайчылыштыктар болуп атат да. Кыйчылыштарбы же кайчылыштарбы ушундай да.